Маркумду узатууда жана той аштарды өткөрүүдө чектөө киргизүү тууралуу мамлекет башчысынын атайын жарлыгы чыккан. Жарлык 2022 жылдын февраль айынан жарыяланып, аны колго алуу тиешелүү тараптарга жүктөлгөн. Анын негизинде Ош шаарында жарлыкты ишке ашыруу максатында жарандарга түшүндүрүү иштери ар бир аймактык башкармалыктарда жүргүзүлгөн. Жыл башынан бери жарандардан бул тууралуу сунуштар айтылып, бул демилгени колдогондор арбыган. Шаардык 7 МАПтан, муниципалдык аймактык башкармалыктардан, муниципалдык аймактык башкармалыктар күн сайын өздөрү иш алып барып турушат. Булар боюнча каерде канча өлүм жетим болду, эмне союлуп атат, кандай союлуп атат, өздөрүнө жараша чараларын колдонушат. Ким бирөө жарын бузган болсо эмне кылам. Бирок Кудай шүгүр Ош шаарында акыркы 6 ай 7 айдан бери бир дагы өлүмдү же болбосо маркумду акыркы сапарга узатууга бир дагы ири жандык союлган жок. Жарандардын айтымында ашыкча чыгымдар үй бүлөлүк бюджетке зыян келтирет жана калктын жашоо деңгээлине терс таасирин тийгизүүдө. Көптөгөн жарандар ысырапкерчилик менен шаншу өкөттүү үй бүлөлүк иш-чараларды жана үрп адаттарды өткөргөндөн кийин каражаттарды карызга, кредитке алат жана аны төлөө үчүн республикадан тышкары жактарга иштегенге кетет. Анын натыйжасында миграция маселеси дагы курчалууда. Андыктан мамлекет тарабынан коюлган чектөөнү туура дешсе, айрымдары жарандар чөнтөгүнө карап өткөрө беришсе деген пикирде карманышат. Мисалы үчүн мен маддан болом олуп газ аткарылып атат. Мурунтары бир жылкы союп, ката тойдой болчу да карындашым. Азыркы күндө бир кой менен сырттан эми кыргыз эли билесиңер го, алыстан журттан келгендерге кичине чай бербесе кечке туруп адам эме болуп калат экен. Ошондой болуп атат. Менин сезимим боюнча аткарылып атат. Кичине ушул кыскарганы жакшы да. Элдер карап турганда көп эле кыйналган семьялар бар. Кээ бирөөлөрдүн колунда бар, бирөөлөрүндө жок. Мисалы үчүн биздин Ноокат районунда абдан жакшы. Мен билем да, көпчүлүк айыл өкмөттөрдө ушу тыюу салынган. Жанагындай ирим-жирим ошондой соймой андай ундардар жок эле болуп атат. Жакшы негизинен. Соңку жылдары көрүлүп жаткан чараларга карабастан кыргыз коомчулугунда ар кандай үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду эскерүү үрп адаттарын жана башка иш-чараларды өткөрүүдө текебердик, өзүн эл алдында көрсөтүүгө умтулуу, башка адамдардын социалдык абалын теңсинтпөө, ашыкча ысырапкерчилик, элдин каада салттарын жана үрп адаттарын сактоо сыяктуу терс көрүнүштөр жана жаман адаттар кездешүүдө. Көптөгөн жарандар шаншу өкөттүү үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумга арналган иш-чараларын коңшулардын жана туугандардын алдында сын пикирлерге кабылбоонун, жалпысынан коомчулуктун басымында калбоонун жалгыз мүмкүнчүлүгү катары кабыл алууда. Андыктан бул жарлыкты ишке ашыруу зарыл болуп турган чак. Мисалы көпчүлүк атасына же энесине аш бергендин ордуна ошол айылдын көпүрөсүн оңдогонго же шагыл төшөөгө же бир жана башка курулмаларга жардам берген учурлар көп кездешип атат. Буга чейин ошол жыл башында 2-3 факты катталган. Ал боюнча тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлүп, тийиштүү кызмат адамдарына жол бергендиги үчүн, өз мезгилине туура түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндүгү үчүн тартиптик жазалар колдонулган. Мисалы ошол эле Өзгөн районунда, Ноокат районунда ушундай кызмат адамдарына чаралар колдонулган. Белгилүү болгондой, динде да маркумду жерге коюуда, маркумду эскерүү үрп адаттарында мындай ысырапкерчиликке жол берилбестиги айтылат. Өзүнө ошол дүйнө нерсеси менен адамдардын көзүнө бир чоң бир өтө бир бай көрсөтүш үчүн ушул максатка да барып аткандар бар албетте. Бирок динибиз муну таптакыр тыйган. Динде адамдарды мына Куранда айтат: "Астагфирулла ва ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха". Аллах пенделерини өзүнүн чамасы жетпеген нерсеге буйрубайт да. Ошондуктан Аллах буйрубагандан кийин, дин бизди ошондой кыйынчылыкка буйрубагандан кийин биз өзүбүз кыйнап атабыз. Ошондуктан албетте биз үнөмдөп эгер бул дүйнөдө бир жашаган болсок, кенен жашайт экенбиз. Кошумчалай кетсек, президенттин жарлыгында жогорку кеңештин депутаттарына, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга үй бүлөлүк мааракелик салтанаттарды, маркумду эскерүү, үрп адаттарын жана маркумга арналган башка иш-чараларды ири акчалай каражатты сарптабастан, көп сандаган малды сойбостон жана башка ысырапкерчиликке жол бербестен өткөрүү, жалпы кабыл алынган адеп ахлактык ченемдерди сактоодо жарандарга үлгү болуу сунушталган. Жарлыктын чыкканына көп убакыт болду, бирок кайсы чиновник жарлыкка ылайык үлгү боло алды деген суроо ачык бойдон калууда. Мимоза Жаныбек кызы, Хилола Ашурова, Айбек Үсөнуулу, Ынтымак, Ош шаары.